Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын исми менен баштайм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаштар үйлөнүп атканда ушул дубасын берген экен. Баракаллаху лакума ва барак алейкума ва жама байнакума фи хайр. Бул дуанын мааниси Алла Таалам жаштарыбыздын никесин берекелүү кылсын. Ортосуна көптөгөн жакшылыктарды насип кылсын, дайыма жакшылыктар бирге кылсын деген мааниде келет. Адам атабыз менен Хава энебизден Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Эржандын шаңшып учкан шумкар болушуна себепчи болгон, канат болгон, Эржан жакшы көргөн апчеси, асылы, өзгөчө жакыны Анжелайымга бир кол чабуулар менен сөз сунабыз. Эржан, бүгүнкү актоюңуздар акыркы менен куттуу болсун. Эржан кандай кызга үйлөнөт деп эле баарыбыз эле аябай күтүп жүргөнбүз да. Аккуудай керилген, татынакай, сулуу кыргызымдын керемет кызы бизге дагы мына ушул катарыбызга кошулуп атасың. Биздин чыгармачылыктагы үй бүлө болотпу, жашоодо дайым ушул Эржандын позитивдүү маанайы, эжеке байке деген мындай кичипейилдиги жугуштуу болсун дейт элем. Келгиле 5 жылдыздуу мейманканага эс алууга каалаган учурда жолдомо. Куттуктайм.